Бардыгыбыз биргеликте сыйынабыз. Ырайымдуу ыйык биздин Кудай Ата. Күнөөлөр жана мыйзамсыз иштерибиздин негизинде жашап жаткан бардыгыбызды Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу күнөөлөрүбүздү тазалап, өз куткарылууңузду берип, өз балдарыңыз кылып чакырып алган ырайыңыз үчүн ыраазыбыз. Бүт өмүрүбүздү сизге арнап, сизге таянып жашашыбыз үчүн мүмкүнчүлүк түргүзүп бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Сиздин дениңиз болгон жыйында бардыгыбыз мүчө катары чогуу болгондугубуз үчүн ыраазыбыз. Ар дайым бизди тарбиялап, бизди өстүрүп, бизди жетектеп келгендигиңиз үчүн ар дайым ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн дагы бул саатта Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдар бир жерге чогулуп, сиздин сөзүңүз аркылуу бир баарлашууда болгондугубуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул саатта биз менен чогуу болуп, ар бир айтылган сөздөр ар бир адамдын жүрөктөрүнөн орун алып, сиздин улуу эркиңиз эмне экендигин туура айырмалап билишибизге өзүңүз жардам бериңиз. Сиздин сөзүңүз биздин руханий тамагыбыз болуп, өмүр болуп, жана ошондой эле бизге күч кубат болуп, жана ошондой эле соорунуу болуп, биз мындан ары бара турган жол боло тургандай кылып жардам бериңиз. Ушул күбөлөндүрүлгөн ар бир сөз адамдардын жүрөгүндө, түпкүрүндө орун алып, аларды жашоосунда жетектей тургандай кылып жардам бериңиз. Ооруп жаткан бир туугандар, кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп жаткан бардык бир туугандар үчүн чогуу сыйынабыз. Кандай кыйынчылыктар болбосун, алсырап калбастан өзүңүз жетектеңиз. Кандай акыбалда калбасын, эч качан өкүнбөстөн бир гана сизге таянуу менен, бардык мүшкүлдөн сиздин жардамыңыз менен арылышына өзүңүз жардам берип, ар бир адам сиздин алдыңызга келип, дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишине жардам бериңиз. Ыйса Теңирдин ысымы аркылуу чогулган бардык бир туугандар менен чогуу болуп, жана ошондой эле дүйнө жүзүндө чогулган бардык бир туугандар, өзгөчө биздин миссионерлердин үй бүлөлөрүнө керектелүүчү бардык нерселерди өзүңүз толуктап чогуу болууңузду дагы суранабыз. Күч кубатка толуусу менен сиздин сөздөрүңүздү кайраттуулук менен күбөлөндүрүшүнө жардам берип, бардыгы сизди даңктагыдай болсун. Бардык нерсени сизге тапшыруу менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Даңктоо группасына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Жезекил китеби 7-бөлүмдү чогуу ачабыз. Байыркы келишим Жезекил 7-бөлүм. Жезекил китеби 7-бөлүм 1-аяттан баштап 13-аятка чейин узак болсо дагы мен окуп берейин. Теңирдин мага сөз болду. Сен адам уулу айт, Кудай Теңир мындай дейт. Израиль жеринин акыры келди, өлкөнүн 4 тарабынын акыры келди. Эми сенин күнүң бүттү. Сага каршы өзүмдүн каарымды жиберем. Сени жолдоруңа жараша жазалайм. Жийиркеничтүү иштериңдин баарын өзүңө жүктөйм. Менин көзүм сени аябайт, сага ырайым кылбайм. Жолдоруңа жараша тиешеңди берем. Жийиркеничтүү иштериң өзүң менен болот. Ошондо мен Теңир экенимди билесиңер. Кудай Теңир мындай дейт. Кырсык, мына бир кырсык келе жатат. Акыры келди, акыры келди. Ал сага каршы көтөрүлдү, мына жетти. Кырсык сага жетти, өлкөнүн тургуну. Убакыт келди, ал күн жакын. Тоолордогу кубанычтуу кыйкырыктын күнү эмес, дүрбөлөңдүү күн келерине жакын калды. Мына мен жакында сенин үстүңө өзүмдүн каарымды төгөм. Өзүмдүн сага каршы ачуумду бүт төгөм. Сени жолдоруңа жараша жазалайм. Жийиркеничтүү иштериңдин баарын өзүңө жүктөйм. Менин көзүм сени аябайт, сага ырайым кылбайм. Жолдоруңа жараша тиешеңди берем. Жийиркеничтүү иштериң өзүң менен болот. Ошондо менин жазалоочу Теңир экенимди билесиңер. Мына ал күн, мына келди. Сенин убагың келди. Таяк гүлдөрү гүлдөдү, текебердик өөрчүп кетти. Кыянаттык мыйзамсыздыктын таягына айланды. Алардын тукумунан эч ким калбайт. Алардын байлыгынан эч нерсе калбайт. Аларды жоктоп ыйлашпайт. Убакыт келди, күн жакындады. Сатып алган адам кубанбасын, саткан адам ыйлабасын. Анткени каар алардын көп сандаган элинин үстүндө. Анткени саткан адам өзү тирүү калса да сатылган нерсесине кайрылып келбейт. Чогуу окуйбуз. Анткени алардын көп сандаган эли жөнүндөгү пайгамбарчылык көрүнүш жокко чыкпайт. Мыйзамсыздыгы менен эч ким өз өмүрүн чыңдай албайт. Бүгүнкү биздин темабыз мына убакыт келди, күн жакындады, мына баары бүттү деген тема. Өзгөчө тема бекен. Кээ бир адамдар теманы көрсөтсөм, эмне деп айтышат, өтө коркунучтуу тема эмеспи, өтө экстремалдык аталыш экен деп айтышты. Бирок биз сиздер менен бүгүн үйрөнө турган сөз Жезекил пайгамбар аркылуу Кудай өзү айткан сөздөр болуп саналат. Жезекил 7-бөлүмдө мына акыры келди, убакыт келди, күн жакындады деген сөздөр кайрадан кайталанып бир нече эскертүү сөздөрү катары жазылган. Убакыт келди деген сөз мына бардыгына акыр келди деген сөз. Күн жакындады деген сөз 3 жолу жазылат. Акыры келди, убакыт келди деген сөздөрдүн бардыгын бириктирип айта турган болсок 5 жолу кайталанат. Акыры келди деген сөз түздөн түз айтылган сөздөр. Мына бардыгына акыры келди деген маанидеги сөздөр бардыгын бириктирип айта турган болсок 6 жолу кайталанып айтылат. Ошондуктан мына баары бүттү, убакыт жакындады деген сөз Теңир өзү айткан сөздөрдүн бири. Бул сөзсүз түрдө катуу бир бизге кайрылуу сөздөрүн же болбосо эскертүү сөздөрүн айтыш үчүн сөздөр жазылган.
анын терс жагы жана бизге таасирин тийгизе турган эки мааниси бар деп айтсак болот. Ошондуктан ушул мазмунга токтолуу менен бүгүнкү теманы кененирээк окуп үйрөнөбүз. Акыры келди, мына баары бүттү. Израиль эли Кудайды таштап, буркандарга табынып, жийиркеничтүү иштерди кылган эле. Жийиркеничтүү иштерди кылды деген сөз 4 жолу кайталанып айтылат. Жийиркеничтүү иш бул буркандарга табынуу. Кудайдын өзүн таштап, ошол буркандарга аягына чейин өзүнүкүн бербестен табынгандыгы үчүн Кудайдын каардуу жазасы жана соту болгон. Кандайча Кудайдын коркунучтуу соту боло тургандыгы жөнүндө бул аяттарда дагы айтылат. Жеке адам өзү болобу, же болбосо бир мамлекет болобу, мыйзамсыз иш кыла турган болсо, мыйзамсыздыгы менен эч качан өз өмүрүн чыңдай албайт деп жазылат. Ал өтө эле чындык сөздөр. Ошондуктан биз сиздер менен күнөө кетирип, өзүбүздүкүн бербестен, Кудайдан баш тартып, бурканга табынып жашай турган болсок, ишенбестик жашоо менен жашай турган болсок, анын акыры эмне менен бүтөт деген тема, бүгүнкү тема бизди ошого үйрөтөт. Жезикил 7-бөлүмдөгү мазмундар, терс жагы жана оң жагы. Биз аны тескерисинен айландырып, бизге керектелүүчү оң жагынан иштеген Кудайдын аткарган иштерин карап көрөбүз. Ошого токтолобуз. Андан сырткары бардык нерсенин акыры болот. Бардык эле акыры менен бүтүп калбастан, акыры жок болгон түбөлүк нерсе бар. Бул дүйнөдө болгон нерселердин бардыгы качандыр бир күнү бул дүйнөнүн акырына жетет. Ал эми Кудайга таандык болгон нерсенин бардыгы акыры келбейт, түбөлүк менен байланыш болот. Ошол мазмунга токтолобуз. Бирок ал нерсеге өткөнгө чейин биз тарыхый окуяларды карай кетели. Тарыхый нерселерди карай турган болсок, өз убактысы менен, анда бизге түшүнүктүүрөөк болот. Израиль жери Сулайман падыша өлгөндөн кийин Израиль экиге бөлүнөт, түндүк жана түштүк болуп. Азыркы учурда Корея жарым аралы экиге бөлүнүп кеткен сыяктуудай эле, Израиль дагы экиге бөлүнгөн эле. Түндүк Израиль буркандарга табынуу менен биздин заманга чейин 722-жылы Ассирия мамлекети аркылуу Кудайдын соту менен толугу менен талкаланат. Ал эми түштүк жүйүттөр аягына чейин буркандарга табынуу менен Вавилония империясы аркылуу талкаланат, жазасына ээ болот. Бирок Вавилония талкаланганга чейин 3 жолу Израиль элине Кудай тарабынан эскертүү айтылган эле. Израилга 3 жолу чабуул жасалган. Ошол учурда Жаяхин деп аталган падыша башкарып келген эле. Ошол Жаяхин падыша, Иаким падышасы Кудайдын сөзүн китебин алат дагы өрткө ыргытат, өртөп салат. Ошол кетирген күнөөсү үчүн Кудай Вавилония аркылуу толугу менен Израилди жазалайт. Андан кийин 597-жылы Жаяхин падыша башкарып турган учурда экинчи чабуул болот дагы. Вавилонияга толугу менен туткунга алынышат. Алардын ичинен Жезекил пайгамбар дагы бар эле. Жезекил пайгамбар Вавилонияга туткундалып кеткенде Кудайдын сөзүн жеткирген пайгамбарлардын бири болуп саналат. Анан 3-чү чабуул
11 жыл өткөндөн кийин 586 жылы Вавилония толугу менен басып алат. Ошол учурда Израилде 20 падыша Седекия башкарып турган учур эле. Седекия падышанын көзү алынат, анын уулдары ошол жерде өлтүрүлөт. Эң негизги көйгөй Кудай Сулайман аркылуу тургузулган ибадаткана толугу менен 3-чү чабуулда талкаланат. 586 жылы, андан кийин 606 жылы Кудайга кызмат кылыш үчүн колдонулган бардык буюмдардын бардыгы ибадатканадан алынып Вавилонияга өткөн. Ошол 3 чабуул болуп өткөндөн кийин Израиль эли өзүнүн тарыхынын аягын күтөт. Жизекил пайгамбар кызмат кылып турган учурда Израиль талкаланганга чейин Кудай 5-6 жыл мурун эле эскертүү пайгамбарчылыгын айтып келген. Биринчи бөлүмдү ачабыз. Жизекил 1-бөлүм. 1-аяттан 3-аятка чейин. Жизекил 1-бөлүм 1-ден 3-аятка чейин. Чоң окуйлу. Мындай болду. 30-жылдын 4-айынын 5-күнү Кебар дарыясынын жанында көчүрүлгөндөрдүн арасында жүргөндө асман ачылды. Ошондо мен Кудайдын көрүнүштөрүн көрдүм. Айдын 5-күнү Жаяхин падышанын туткундалып келгенине 5 жыл болгондо Каздим жеринде Кебар дарыясынын жанында ыйык кызмат кылуучу Бузининин уулу Жизекилге Теңирден сөз болду. Ошол жерде Теңирдин колу анын үстүндө болду. 30-жылы айдын 5-күнү демек Жизекил пайгамбар болгон учурда Кебар дарыясынын жанында ыйык кызмат кылуучу Жизекил болгон учурда Кудайдын пайгамбарчылык эскертүү сөзү айтылган эле. Ошол учурда Жизекил пайгамбар 30 жашта эле. 2-аятта айдын 5-күнү Жаяхин падышанын туткундалып кеткенине 5 жыл болгондо Жаяхин падыша элдер менен бирге туткунга алган учурда. Андан кийин 5 жыл өткөндөн кийин 592-жылы бул окуялардын бардыгы болуп өткөндөн кийинки доордо жашап жаткандыктан 586-жылы 3-чү чабуул болгондон кийин ибадаткана толугу менен талкаланат. Бүт Израиль эли Вавилонияга туткунга алынат дагы ошо менен аягы келет. 5 жыл, 6 жыл калтырылган учурда. Анткени ошол жылдары Жизекил пайгамбарга Кудайдын эскертүү сөздөрү айтылган эле. Ушул акыбалды билип алсак, эмне үчүн Кудай катуу сөздөрдү айткан, ошону бир аз түшүнсөк болот. Мына күн жакындады, убакыт келди. Өтө эле экстремалдык, өтө эле бир коркунучтуу сөздөр деп да айтсак болот. Мисалы үчүн бир мамлекетке, бир элге мыйзамсыз иш кыла турган болсо, ал мыйзамсыздык эч качан түбөлүккө ошол мамлекетте орной албайт. Анткени Кудай ар дайым мыйзамсыз иш үчүн, күнөө үчүн каршы болот. Адам болобу, эл болобу, мамлекет болобу ошол күнөөгө байланып жашай бере турган болсо, анын акыры эмне менен бүтөөрүн бул окуялар аркылуу бизге көрсөтөт. Аягы келди, күн жакындады. Жизекил китеби 7-бөлүм 13-аят.
Кудай мындайча сөздөрдү айткан. Чогуу карайлы, Жезекил 7-бөлүм 13-аят. Мен окуп берейин сиздерге. Анткени саткан адам өзү тирүү калса да сатылган нерсесине кайрылып келбейт. Анткени алардын көп сандаган эли жөнүндөгү пайгамбарчылык көрүнүш жокко чыкпайт. Мыйзамсыздыгы менен эч ким өз өмүрүн чыңдай албайт. Кудай айтат, Кудайдын айтылган сөзү мыйзамсыздыгы менен эч ким өз өмүрүн чыңдай албайт деп жазылат. Кандай адам болбосун, жеке адам болобу, мамлекет болобу, мыйзамсыз иште тура бербейт. Мыйзамсыздык менен ал бекем тура албайт. Анткени бул ыйык жазууда жазылгандыктан Кудай ачык айкын кылып жазган сөз. Адам болобу, мамлекет болобу, күнөөгө байланып жашай турган болсо, эч качан анын аягы жакшы нерсе менен бүтпөйт. Ыйык жазууда мындай сөздөр өтө эле көп жазылат. Алардын ичинен бир эки нерсени карай кетели. Накыл сөздөр 12-бөлүмдө ачабыз. Накыл сөздөр 12-бөлүм 3-аят. Накыл сөздөр 12-бөлүм 3-аятты окуйбуз. Адам өзүн мыйзамсыздык менен бекемдей албайт. Ал эми адил адамдын тамыры ордунан козголбойт. Адамдар, биз бардыгыбыз эле адамбыз да. Мыйзамсыздык менен бекемдей албайт өзүн. Бул өтө эле чындык. Мыйзамсыздык менен адам эч качан өзүн бекемдей албайт, өзүн чың кыла албайт. Убактылуу дагы. Ал эми адил адамдын жашоосу кандай болот? Тарыхта Кудай алдын ала эле бул жөнүндө бизге көрсөтүп койгон. Адил адамдын тамыры ордунан козголбойт. Адил адам эмне болот дейт? Куткарылыш үчүн адил адам кайсыл адам? Адил адам болуш үчүн биринчиден адам тобо кылып, өзүнүн алсыз күнөөкөр экендигин түшүнүп, куткарылууга ээ болушу керек. Куткарылган адам гана адил адам болот дагы. Тамырын кайсыл жакка жайгаштырбасын, анын тамыры ордунан козголбойт. Кудай, ал өзү бекем болгондуктан Кудайдын ичинде тамырын байлаган адам ал дагы бекем болот. Тобо кылган адам, куткарылган адам Кудайдын ичинде тамырын таштагандыктан ал түбөлүккө козголбойт. Кудай өзү олку солку болбогондуктан ага ишенген адам дагы андай олку солку болбойт. Накыл сөздөр 10-бөлүм. Мыйзамсыз адам куюн учургандай жок болот. Тайфундар болот го, мисалы үчүн жакында эле Квам аралында 20 жылдан бери келе элек чоң тайфундар келди дейт. Биздин Кореядан барган туристтер 3000 адамга жакын өз үйлөрүнө кете албай ошо тайфундан көп зыянга учурашты деп айтышкан. Ошол тайфундун ылдамдыгы 225 км/саатына чейин жеткен, шамал менен коштолгон дешет. Ошон үчүн бетондон турган имараттардын баардыгы козголбостон ордунда турду. Ал эми жыгачтан жасалган үйлөр, имараттар баардыгы шамал аны учуруп кеткен. Ошондой сыяктуу эле адил адам боло турган болсо, адил адам түбөлүк негизде турат. Кудай өзү түбөлүк болгондуктан Кудайга ишенген адам, Кудайдын ичиндеги жашаган адам түбөлүк негизде турат. Кудай бизге айткан сөздөрдүн ичинен бирөөсү
мыйзамсыздыгы менен эч ким өз өмүрүн чыңдай албайт. Ошол эле учурда мыйзамсыздык менен бекемдей албайт. Ышая китеби 7-бөлүмдү да ачабыз. Ышая 7-бөлүм 8-аят. Ышая 7-бөлүм 8-аят. 8-9 аяттар. Анткени Сириянын борбору Дамаск, ал эми Дамасктын башчысы Редсин. Бирок 65 жылдан кийин Эпрайымдыктар эл болуудан калат. Эпрайымдыктардын борбору Самария, ал эми Самариянын башчысы Ремалия уулу. Эгерде ишенбесеңер, анда туруштук бере албайсыңар. Жетинчи бөлүм 1-аятта айтылат. Мазмуну 1-бөлүмдө Ахаз падыша, түштүктө 12-чи падыша болгон эле. Ошол учурда Сирия менен Түндүк Израиль экөө биригет дагы Израилге каршы чыгабыз дейт. Алардын Дамасктын башчысы Редсин деген адам эле. Эпрайымдыктардын борбору Самария эле. Ал эми Самарияны башкарып келген башчы Ремалия уулу эле. Бирок Кудай айтат, эки мамлекет биригип түштүктү көздөй каршы чыгышкан. Бирок Ахаз падыша айтат 7-аятта. Бирок Теңир мындай дейт: бул оюңар ишке ашпайт жана ордунан чыкпайт. Эки падыша биргеликте түштүк Израилге каршы согуш ачууга мүмкүн эмес. Алар мейли ошондой ойлогон күндө да, планды астыга койгондо дагы Кудай айтат, ал оюңар ишке ашпайт, ордунан чыкпайт дагы. Эки мамлекет биригип түштүккө каршы чыгышкан эле, бирок 65 жыл өткөндөн кийин бул Израиль толугу менен талкаланат. Ошондуктан мага ишенгиле деп Ахаз падышага алдын ала айткан эле. Эгерде силер ишенбесеңер, анда туруштук бере албайсыңар. Кудай иштеген дүйнө. Кудай бул дүйнөнү жараткан нерсесинде жашайбыз. Кудайдын баардык нерсесин көрүп туруп, анан ишенбесек, биз кантип жашай алабыз? Чоң адашкандык болот. Ишенбесек, анда түбөлүккө бекемдей албайсың өзүңдү дейт. Ишенбесеңер, өзүңөрдү эч качан бекемдеп туруштук бере албайсыңар. Ошол жөнүндө биринчиден ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Жезекел 7-бөлүмдө дагы мыйзамсыздыгы менен эч ким өз өмүрүн чыңдай албайт деп айтылган эле. Мына карагыла, убакыт келди, күн жакындады. Эмне үчүн баардык нерсеге аягы келди деп айтылат. Израиль эли тарабынан карап көрөлү. Жезекел пайгамбар ушул пайгамбарчылыкты айтып жаткан учурда 130 жыл мурун Бурканга табынып келет да, андан кийин Ассирия аркылуу өз аягына жеткен тарыхта жашап жатышат. Ал эми түштүк жүйүттөр дагы эки жолу чоң кыйынчылыкты башынан өткөрүшөт. Жезекел пайгамбар аркылуу Израиль элинин бир бөлүгү Вавилонияга туткунга алынган учурда, эми 5-6 жыл өткөндөн кийин Израиль толугу менен талкаланат, ибадатканада талкаланат деп айтылат эле. Бирок ошого карабастан Израиль эли өзүнүкүн берген жок.
Жезекил пайгамбар аркылуу Кудай өзүнүн кандайча каардуу соту боло тургандыгы жөнүндө алдын ала айтып келген эле. Кудай өзү соттой тургандыгы жөнүндө, ачуусу аларга боло тургандыгы жөнүндө айткан эле. Биздин доордо андай болушу мүмкүн эмес деп ойлошкон эле. Чоң карайлы, Жезекил 12-бөлүм. Жезекил 12-бөлүм. 26-аяттан 28-аятка чейин окуйбуз. Жезекил 12-бөлүм 26-дан 28-ге чейин чоң окуйбуз. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Израиль мындай деп жатат. Ал көргөн пайгамбарчылык көрүнүш көп күндөрдөн кийин аткарылат. Ал алыскы мезгилдер жөнүндө пайгамбарчылык кылып жатат. Ошондуктан аларга айт, Кудай Теңириң мындай дейт. Мындан ары менин сөзүмдүн бири да кийинки мөөнөткө калтырылбайт. Бирок мен айткан сөз аткарылат, дейт Кудай Теңир. Израиль элине айтылган сөз пайгамбарчылык Израиль элинин жазасы менен бүтөт. Аягы келди, мына убакыт келди деп айтылат. Бирок Израиль эл айтат, жок, азыр боло турган иш эмес. Биздин доорго эч кандай тиешеси жок деп кабыл алышкан эмес. Израиль жеринде ибадаткана туруп турганга чейин Кудай бизди эч качан жазалабайт деп ойлошкон эле. Кудай эмне кылат? Кудай айтат, мына күн жакындады, баардыгынын аягы келди. Аягы келди. Мына силерге каардуу сотум келди, жаза келди деп Кудай айтышы керек эле. Бизге кандай тиешеси бар? Биз куткарылган бир туугандар, бизге тиешеси барбы? Кудай өзүнүн сөзү аркылуу тарыхтын аягы кандайча бүтөт, экинчи кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын убагына өтө аз калгандыгын бизге күндөн күнгө эскертүү айтып келет. Биз сергек болбосок, ал жөнүндө ой жүгүртпөсөк, анда Кудай бизги тарапка эмне деген сөздөрдү айтышы керек? Мына убакыт келди, баардыгы аягына жетти деп Кудай бизге дагы айтышы керек болуп калат. Израиль элинин тарыхы Кудайдан баш тартып, буркандарга табынгандыгы үчүн эң акыркы жыйынтыгы, тагдыры эмне деп айтат? Жаза менен бүтөт, акырына келет деген нерсе үлгү катары көрсөтүлгөн. Күнөөдөн арылбастан, өзүнүкүн бербестен аягына чейин жашап жаткан элге Кудай кандайча насаатын берет, анан бизге кандайча үлгү катары көрсөтүп, жаза аркылуу бизге эмне сабак берет, ошону карап кетели. Мыйзамсыздыктан арылбаган эл кандай результатка жетет, жыйынтыкка жетет, ошол нерсени чоң карап кетели. Лебилер 26-бөлүм. Лебилер, кээ бир учурда өзүм адашып кетем, ошондуктан Лебилерди ачабыз. 26-бөлүм. Лебилер 26-бөлүмдө эмне деп айтылат? Тил алгандыгы үчүн кандайча бата күтөт, тил албаган Израиль элин кандайча жазалар, каргыштар күткөн, ошол жөнүндө айтат. 14-аятты окуйбуз. Каргыштар жөнүндө. Эгерде мага тил албасаңар, ушул өсиаттардын баарын аткарбасаңар, менин көрсөтмөлөрүмдү жек көрсөңөр, менин мыйзамдарымдан баш тартсаңар, менин өсиаттарымды аткарбасаңар, менин келишимди буссаңар,
16-17 аятта жугуштуу оорулар жөнүндө айтылат. 18 аят: ошондон кийин да менин тилимди албасаңар, анда күнөөлөрүңөр үчүн жазаны 7 эсе көбөйтөм. 19-20 аятта: асман жабылат дагы жаңгыр жаабайт, жаңгыр токтойт деген жаза бар. 21 аят: эгерде ушундан кийин да мага каршы чыксаңар жана мени уккуңар келбесе, анда күнөөлөрүңөр үчүн соккону дагы 7 эсе көбөйтөм. 22 аятта жаза келет. 23 аят: эгерде ошондон кийин да оңолбой мага каршы чыга турган болсоңор, анда мен да силерге каршы чыгам. Күнөөлөрүңөр үчүн силерди 7 эсе жазалайм. 25-26 аятта жыйынтыгында согуштар болот, жугуштуу оорулар, көптөгөн Израиль эли өлүмгө дуушар болот. 27 аятта: эгерде ошондон кийин да менин тилимди албай мага каршы чыксаңар, анда мен да каарымды төгүп силерге каршы чыгам. Күнөөлөрүңөр үчүн силерди 7 эсе жазалайм. 7 эсе жазалайм. Андан кийин сот болот. 33 аятта: ал эми өзүңөрдү ар кыл элдин арасына таратам, аркаңардан кылычымды сунам, жериңер ээн калат, шаарларыңарды талкалайм. Израиль эли өз жеринен кубаланып чыгарылат дагы, кылыч аларды ээрчип жүргөн болот. 5 жолу Кудай кайрылып айткан эскертүү, бирок алар кайрылбагандыктан Кудайдын жазасы болгон. 5 жолу Кудай аларга мүмкүнчүлүк берген, шанс берилген. Кудай ал өзү ырайымдуу, батасын бере турган. Кудай ал жөндөн жөн каарданбайт. Кудай чыдамдуу болот. Демек, Израиль элине дагы ошончолук чоң мүмкүнчүлүктү берген, эскерткен алдын ала. Бирок Израиль эли Кудайга кайрылып келген жок. Израиль эли аягына чейин өзүнүкүн бербестен, өз жолунан кайтпастан ошол жол менен бара берди дагы, жыйынтыгында каргыш менен коштолот. Ошондой эле мазмун Амос 4-бөлүмдө да жазылат. Чогуу ачабыз. Амос 4-бөлүм. Амос 4-бөлүм. Байыркы келишим 885-бет. 6 аят. 5 жолу силер мага кайрылган жоксуңар деген сөздөр айтылат. 6 аят. Ошон үчүн мен силерге баардык шаарларыңарда таза тиштерди бердим. Баардык айыл кыштактарыңарды нанды тартыш кылдым. Бирок силер мага кайрылган жоксуңар, дейт Теңир. 8 аят. Ошондо суу ичиш үчүн 2-3 шаардын эли бир шаарга чогулуп жатты. Бирок суусундарын кандыра иче алышкан жок. Ошондо да силер мага кайрылган жоксуңар, дейт Теңир. Мен силерди эгиниңерге да дат каптатып, аны саргартып жазаладым. Көп сандаган жемиш бактарыңарды, жүзүм зарларыңарды, анжыр дарактарыңарды, зайтун дарактарыңарды 40 аяк жеди. Ушунун баардыгына карабастан силер мага кайрылган жоксуңар, дейт Теңир. Мен силерге Мисирге жибергендей жугуштуу оору жибердим. Уландарыңарды кылыч менен өлтүрдүм. Аттарыңарды туткундап кеттим. Кошуундарыңардан чыккан сасык жыт каңылжаарыңарды жарды. Ушунун баардыгына карабастан силер мага кайрылган жоксуңар, дейт Теңир. Содом менен Аморду кандай кыйратсам, мен силерди ошондой кыйраттым. Ошондо силер оттон алынган чачыладай болдуңар. Ушунун баардыгына карабастан силер мага кайрылган жоксуңар, дейт Теңир. 12-ни чогуу окуйбуз. Ошон үчүн Израиль, мен сага ушундай кылам. Мен сага ушундай кылганы жаткандыктан, Израиль, сен өз Кудайың менен жолугушууга даярдан. Кудай бир нече жолу аларга
мүмкүнчүлүктөрдү берген. Эскертүү, бул жерде кайрадан эле Лебилерде да 5 жолу мүмкүнчүлүк берген. Амос китепте кайрадан 5 жолу. Биринчиден нан түгөнүп кала тургандай болот. Экинчисинде бир шаарга жамгыр берип, бир жаарга жамгырды токтотуп койгон. Жамгыр токтоп калган жер ушунчалык суусап калгандыктан жер иштетиши керек эле. Бирок башка жерлерге барып суу алып келет, бирок аны менен суусундарын кандыра алышкан жок. Кудайга кайрылып да келген жок. Андан кийин Кудай алардын бардыгын жерлерин кургатып салат. Андан кийин көптөгөн уламдарыңарды кылыч менен өлтүрдүм. Демек, согуш ачты. Согуш болгонуна карабастан алар Кудайга кайрылып келген жок. Эң акыркысы 11-аятта. Оттон алынган чачыладай болдуңар. Ушундай коркунучтуу жазаларды дагы жибергенде силер кайрылган жоксуңар. Бул түндүк Израилге айтылган Кудайдын эскертүү сөздөрү. Акыркы мүнөттөрдү карай турган болсоңуздар, падышалар уламдан улам алмашат дагы Израиль ушунчалык чоң башаламандыкка келет. Бирок Кудайга алар кайтып келген жок. Кудай кааданбастан бир нече жолу аларга мүмкүнчүлүк берди, бирок ал түбөлүккө аларды күтө албайт. Кудайдын соту акырындык менен келет. Анткени Кудай ырайымдуу болгондуктан, мээримдүү болгондуктан, ар бир адамдын кайрылып келишин Кудай өзү күтөт. 5 жолу мүмкүнчүлүк берди. 5 жолу мүмкүнчүлүк бергендигинин себеби түндүк Израиль 200 жыл убакыт берилген, 726-жылга чейин. Анан 12-аят жазылган: Израиль, мына эми сен Кудайың менен жолугушууга даярдан. Бул сөз дагы бизге өтө чоң сабак же болбосо насаат берет. Сен дагы жазаларга даяр бол. Мына бардык нерсенин акыры келди. Кудайың менен жолугушууга даярдан. Израиль элинин тарыхы мыйзамсыздык менен алар бекем боло алышпайт деген нерсе иш жүзүндө аткарылган мамлекет болуп саналат. Мыйзамсыз иштеринен баш тартпаган адам анын жашоосунун жыйынтыгы сөзсүз түрдө Кудайдын каргышы, жазасы менен коштолот. Амос китеби 1-бөлүм, 2-бөлүмдөрдү карай турган болсок, түндүк түштүк Израиль, анын курчоосунда 6 мамлекет бар эле. 6 мамлекет менен биргеликте түндүк түштүк Израилдин акыры кандайча аяктайт, ошол жөнүндө айтылат. Чогуу карайлы. 1-бөлүм, Амос 1-бөлүм, 3-аят. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Дамаскты аябайм. Анткени алар Гиладты темир мала менен малалашты. 6-аят. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Азаны аябайм. Анткени алар бүт элди Эдомдун колуна салып берүү үчүн туткундашты. 9-аят. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Тирди аябайм. 11-аят. Кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Эдомду аябайм. 13-аят. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Амон уулдарын аябайм. Анан 2-бөлүм 1-аятта Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Маапты аябайм. 4-аят. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Жүйүттү аябайм. Анан 6-аят. Теңир мындай дейт:
кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Израилди аябайм. 3-4 жолу биздин котормодо 3 жол болсо 4 жолу деп гана биз түшүнсөк болот, бирок оригиналын карап көрө турган болсок 3 плюс 4 7 жолу. 7 деген цифра ыйык жазууда бул жеткилең деген мааниге ээ. Анткени Кудай дагы дүйнө жүзүн жаратып, асман менен жерди бардык нерселерди жаратып, 7-чи күнү эс алган. 8 мамлекеттин бардыгы жазага тартылгандыгы ушунчалык күнөөгө баткандыгын билдирет. Күнөө боло турган болсо, сөзсүз түрдө ал мамлекеттердин бардыгы кыйроого учурайт деген мааниге эле. 13-аятты карасаңыздар, ошол учурдагы акыбал кандай акыбалга жетти эле, аякысын окуйлу. Анткени алар өз жерлерин кеңейтиш үчүн Гилат жериндеги кош бойлуу аялдардын ичин жара чабышты. Кош бойлуу аялдарды аяш керек эле да, бирок өздөрүнүн жерлерин кеңейтиш үчүн кош бойлуу аялдардын ичин жара чабышты. Сүйүү деген бир дагы көлөмгө ээ эмес эле. 2-бөлүм 6-аят. Анткени алар адилет адамды күмүшкө, жакырды бир жуп сандалга сатышат. Адамды адам эмес, буюм баалуу болуп калган алар үчүн. Адамдар маанилүү ролдо эмес, буюмдар маанилүү ролдо ойноп калышкан. Азыркы биздин жашоодо дагы адамдан дагы акча маанилүү. Өтө эле бузулган жашоо. 7-аят. Алар жакырлардын башын топуракка матырууну көксөшөт, момундарды жолдон чыгарышат. Атүгүл менин ыйык кысымымды булгаш үчүн атасы менен уулу бир аялга барат деп айтылат. Бунун эмне экенин түшүнүп жатасыңар да? Ушундай болууга мүмкүнбү? Бирок чындыгында түндүк Израилде ушундай бузукулук кылуу күнөөсү дагы болгон эле. Жыйынтыгында Кудай аларды каргыш менен жазалайт. Нухтун убагында дагы күнөө толгондугу үчүн Кудай жазалаган. Содом жана Амур шаарларын Кудай күнөө үчүн жазалаган. Кудай дагы Канаан жерине барганга чейин биринчиден чөлдө Израиль эли 40 жыл жашай тургандай кылат. Биринчиден башталыш 15-бөлүмдө Ибрайымга Кудай Канаан жергесин убада кылган эле. 400 жыл өткөндөн кийин Израиль элин алып чыгат дагы Канаан жергесиндеги элди күнөөсү үчүн жазалай тургандыгы жөнүндө алдын ала айткан эле. Анткени амурлуктардын мыйзамсыздыгы чегине жете элегеле. Кудай ошол убакытка чейин күткөндүктөн 400 жыл күткөндүгү бул өтө эле көп күткөн болот да. Эмне үчүн Канаан жергесиндеги күнөө ушунчалык көп болгондуктан Израиль эли аркылуу мыйзамсыз иштердин аягы, жыйынтыгы кандайча аякталат ошону көрсөтүш үчүн. Лебилер 18-бөлүмдө адамдар жаныбарлар менен да кошула башташкан деп айтылат. Бул болууга мүмкүн эмес иштер, бузукулук иштер, жийиркеничтүү иштер болуп өткөн. Ассирия мамлекети аркылуу түндүк Израилди Кудай толугу менен талкалайт, жазалайт. Ал эми Вавилония аркылуу түштүк тарабын. Вавилония шаары толугу менен буркандарга табынган мамлекет эле.
ошол Вавилония буркандарды дүйнө жүзүнө тарката турган ролду ойногон эле. Рим убагында дагы, Рим империясы дагы. Римдеги Помпей шаары дагы вулкан аркылуу толугу менен талкаланат. Мен дагы ошол шаарга Помпейге барганмын. Анан бузукулук иштерине барган адамдар үчүн атайын белгилер менен белгиленген шаар эле. Бирок Кудай ал шаарды дагы жазалаган. Адам баласынын тарыхын жалпысынан карап көрө турган болсок, мыйзамсыз иш эч качан ушул мамлекетте бекем тура албайт. Мына акыры келди, убакыт келди. Биздин доордо жандай эмеспи? Биздин доордун аягы кандайча жыйынтыкталат? Мыйзамсыз иш күнү иш дагы эч качан бекем чың боло албай тургандыгы жөнүндө бизге Кудай түздөн түз көрсөтөт. Анткени ыйык жазууда ошонун баардыгы күнү жаза менен бүтөт деп айтылат. Забур китеби 2 бөлүмдү ачабыз. Забур 2 бөлүм. Забур 2 бөлүм. 1-2 аяттар. Чоң окуйбуз. Элдер эмне үчүн дүрбөлөңгө түшүп жатышат? Уруулар эмне үчүн ишке ашпай турган нерсени ойлонуштуруп жатышат? Жер жүзүнүн падышалары каршы чыгып жатышат. Төрөлөр чогулуп Теңирге жана анын майланганына каршы кеңешип жатышат. Элдер эмне үчүн дүрбөлөңгө түшүп жатышат? Алдында түшүндүрмө сөзү жазылат. Элдер билесиздерби, ушунчалык алсыз. Адамдар өтө көп. Бирок эмне туура эмес экен деген өз алдынча жакшы чечим чыгара алышпайт. Анан уруулар эмне үчүн ишке ашпай турган нерсени ойлонуштурушат? Жер жүзүнүн падышалары каршы чыгат дагы Теңирге жана майланганга каршы кеңешип жатышат. Майланган деп Ыйса Машаякты биздин куткаруучубузду айтат. Кудайдан баш тарта турган жолду тандап бара жатышат. Биздин жашоодо ушундай. Өздөрү кеңешип алгандай, Кудайдан баш тартып, Кудайды ылдый коюп, биздин доордо жыйындар эмне үчүн төмөнкү орунду ээлешет? Ишенген адамдар эмне үчүн куугунтукка алынышат? Бүт дүйнө жүзү толугу менен Кудайга каршы чыга турган жолду тандап алышты. Төрөлөр чогулуп, Кудайдын өзүнө каршы кеңешип жатышат. Кудай белгилеп койгон мыйзам тартипке каршы чыгышат. Билесиздерби? Алардын ичинен бирөөсүн мисал катары айтып кетейин. Кудай башынан баштап эле эркек жана аял кылып, башталыш 1 бөлүм 27 аятта айтат, өз бейнеси боюнча адам жаратып, аларды эркек аял кылып жаратты деп айтылат. Аял, эркек, эки жыныс гана бар. Ал эми азыркы биздин доордо эмне деген иштер болуп атат? Европа мамлекеттери, Америка, Канада 3-чү жынысты кабыл алуу керек деген сунуштар айтылып келе жатат. 3-чү жыныс эмне? Башка түрлүү өзү тандап ала турган эркиндикти бергиледейт. Мен аял болгом, же эркек болом. Кудайдын белгилеп койгон мыйзамына каршы чыгуу дегенди билдирет. Алар эмнеге келишет? Мисалы үчүн төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлөндүрүүнү алганда, ал жака жынысын эркек же аял деп жазбай эле койсун деп. Анткени кийин чоңойгондо өзүм чечим чыгарам дейт.
ошондой болууга мүмкүнбү? Мени кечирип коюңуздар, бирок ал адам акылынан ажырап калган. Акылынан ажырап калган адам деп айтабыз ал адамды. Анткени бир үй бүлө адам, аял менен эркек жолугат дагы экөө бир үй бүлө тургузат. Анан эркек менен эркек, аял менен аял кантип бир үй бүлөнү тургузмак эле? Римдиктер 1-бөлүмдө 26-27 аятта ыплас кумарга батуусуна жол берип жатышат. Адам жок, эркек аялдар менен эмес, эркек эркектик жыныстык байланышты тандап алып жатат. Биздин мамлекетте дагы ошол бир жыныстык катнаштагы байланыштарга каршыбыз деген мыйзам чыгарылган. Бул дүйнөнүн адамдары жер жүзүнүн падышалары жана төрөлөрү чогулуп Теңирге майланганына каршы кеңешип жатышат. Дүйнөнүн алдыңкы адамдары кеңешип ошол жыйынтыкка бара жатышат. Биздин доордо Кудай эмне деп айтат? 3-6 аятка чейин. Аларга асманда жашоочу күлөт, аларды Теңир уят кылат. Ошондо ал аларга ачуусу келип турганда айтат, өзүнүн жаалы менен аларды дүрбөлөңгө түшүрөт. Анткени мен өзүмдүн падышамды ыйыктоом Сиондун үстүнөн койгом. Асманда жашоочу күлөт. Эмне үчүн күлөт? Ушунчалык шылдың болгондуктан адамдар, Кудай аларды карап күлөт, уят кылат. Ошондо аларга ачуусу келип турганда айтат, анткени мен өзүмдүн падышамды ыйыктоом Сиондун үстүнө койгом. 7 жылдык кайгы бүткөндөн кийин Кудай кайрадан Израиль жери Сиондун үстүндө келет. Бул дүйнөнү соттойт. Мына карагыла, акыры келди, убакыт жакындады. Биз бул дүйнөнүн акырын асмандан биз көрө ала турган адамдар болобуз. Аян 16-бөлүм 2-аятта Кудайдын 7 чөйчөгүнө ээ болгон периштелер биринчи чөйчөк төгүлгөндө жугуштуу жана жийиркеничтүү оорулар пайда болот. Коронавирустан да биз өтө көп кыйналганбыз, пандемиясынан. Экинчи чөйчөк төгүлгөндө деңиз суусу өлгөн адамдын канындай болуп калат дагы, деңиздеги тирүү жандыктын баардыгы өлдү. Баардык суулар канга айланат. 7-жылдык кайгынын экинчи жарымында адам суу ичмейинче жашай албайт, бирок ошол учурда кан ичкен болот. 4-чөйчөк түшүрүлгөндө күнгө төгөт. Ошондо күнгө адамдарды от менен күйгүзүүгө бийлик берилет. 5-чөйчөк жырткычтын тактысына төгүлөт дагы, ошондо караңгылык каптайт. Адамдар оор азаптан кыйналышат. 6-чөйчөк төгүлгөндө пайгамбардын оозунан курбакага окшогон 3 таза эмес рух чыкканын көрөт. Анан согуш болот дагы. 7-чи акыркы чөйчөк төгүлгөндө чоң жер титирөө болот дагы, баардык шаарлар талкаланат, тоолор жок болот.
Анан асмандан чоң бир мына аткарылды деген сөз айтат. Бардыгы жаза менен аткарылды. Демек, мыйзамсыз иш үчүн Кудайдын каары болот дагы ошо менен аягына келет деп быйык жазуу бизге айтат. Биз алардын бардыгын көргөн эмеспиз, бирок келечекте көрө турган иштер. 2 Петр 3-бөлүм 10-аятта теңирдин күнү болсо оору сыяктуу келет. Ошондо табият элементтеринин бардыгы кыйрап жок болот. Жер үстүндөгүлөрдүн бардыгы өрттөнүп кетет. Мурунку жашоодо табият элементтеринин бардыгы кыйрап жок болот деген нерсени түшүнүүгө мүмкүн эмес эле. Бардыгы от менен күйүп жок болот. Бизге чейин болуп өткөн тарыхтагы көрүнүштөрдүн бардыгы мыйзамсыз иштер үчүн талкаланган, жазалангандыгы жөнүндө бизге Кудай көрсөтөт. Биз бир эле мамлекетте эмес, жада калса жеке адамдын жашоосуна дагы тиешелүү. Жеке адам күнөөгө баткан болсо, мыйзамсыз ишке байланыш боло турган болсо, ал эч качан бекем боло албайт. Ыйык жазууда дагы бир үй бүлө жөнүндө айтылат. Ахав менен анын аялы Изабель. Экөө үйлөнөт дагы. Изабель анын аялы эмне үчүн Израиль жерине күйөөгө чыккан эле? Өзү табынган буркандарды Израиль элине да таркатыш үчүн Израиль элинин бүт жерине буркандарга табына тургандай кылып Ахав өзү падыша болуп туруп, андан кийин көптөгөн нерселерге ээ боло эле. Бирок бирөөнүн жүзүм дарагына көз артат дагы, жыйынтыгында 2 жалган пайгамбарды жалдап алат дагы, Кудайга каршы акарат сөздөрдү келтирет дагы, аларды өлтүрүп, ошол жаман жолго барган үй бүлө аялы менен күйөөсүн Кудай эмне деген иштерди кылган, кандайча жазалаган. 1 Падышалар 22-бөлүмдө. Сирия мамлекетинде согуш болот, бирок ошол жака Ахав падышасы согушка чыгышы керек эле, бирок ошол согушта өзү өлө тургандыгын алдын ала эле көргөн эле. Бирок ал бир адам кокусунан жаа тартып жибергенде, жебе Израиль падышасынын соот кийиминин тигишинен өтүп, аны жарадар кылат. Соот кийими ошонун ортосунан тешигинен өтүп кетет. Кокусунан жаа тартылат деп. Кокусунанбы же атайлаппы? Кудай аны өлтүрөйүн деп пландап койгондуктан жыйынтыгында ал өлөт дагы. Самарияга аны алып келиш үчүн, анан Самарияга алып анын денесин жууш үчүн ошол кудукка жууганда анын төгүлгөн канын иттер жалмап коюшат. Элестетип көрүңүздөр, эми бир мамлекеттин падышасы болгон Ахав ал ушунчалык аянычтуу өлүм менен өлтүрүлөт. Анын аялы Изабель кандайча өлтүрүлгөн? Анын аялындагы көмүш үчүн денесин алганда бир буту жана бир колу гана калган, анткени иттер талап койгон.
Эмне үчүн ыйык жазууда ушундай окуялар калтырылган? Анткени бир адам болобу, мамлекет болобу, эгерде Кудайдын сөзүнө баш ийбестен өзүнүкүн бербеген учурда Кудай канчалык катуу жазалай ала тургандыгы жөнүндө ушул окуялар аркылуу бизге түздөн түз көрсөтүп берген. Мыйзамсыздык эч качан адамды бекем кыла албайт. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керекпиз? Канчалык чоң күнөө кетирсек дагы, мейли ошондой күнөө болсо дагы, Кудайга кайрылып тобо кыла турган болсок, адам кандай күнөө кетирбесин, Кудайга сөзсүз түрдө кайрылып келиши керек. Кудайга кайрылып келип, Кудайдын батасына ээ болушу керек. Ал адамдын жашоосу жаза менен эмес, бата менен аягына келишине өзү жардам берет. Анткени Кудай шунчалык кайрымдуу, ырайымдуу жана чыдамдуу. Матай 18:14 айтат: асмандагы атаңар бул кичинелердин бирин да жоголушун каалабайт. Ал сөз дагы чындык. Жакан 4-бөлүмдө 6-күйөөсү менен жашап жаткан самариялык аял менен Ыйса жолуктурат. Жакан 4-бөлүм 1-аятты карасак, атайын ошол аял менен жолугуш үчүн барган эле. Ал аял жыйынтыгында Ыйса Теңир экендигин таанып билет дагы аны баталайт. Жакан 8-бөлүмдө күнөө кетирген бир аялды алып келишет дагы Ыйсага айтат: мен да сени айыптабайм, эми бара бер да мындан ары күнөө кылба. Эмне үчүн айыптабайм дейт? Анткени сен кетирген күнөөнү мен өз мойнума алам. Ошол аял барып кайра эле күнөө кетиреби? Жок, албетте күнөө кетирбейт. Лука 23-бөлүмдө Ыйсанын жанында кадалган кылмышкер дүйнө жүзүндө жашап жатып, ал күнөө гана кетирген болот. Айкаш-чыгачка кадалганда, асман менен жердин ортосунда, акыркы көз ирмемдерде Ыйсага айтат: өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр. Кудайга ишенип, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, Ыйса өзүнүн куткаруучусу экенине ишенгендиктен ал кайрылат. Мени эстей көр дегенде Ыйса айтат: бүгүн сен мени менен бейиште болосуң. Адамдардын көз карашы боюнча анын жашоосу жаза менен бүткөн, бирок Кудайдын көз карашы боюнча анын жашоосу бата менен коштолгон. Байыркы келишимде дагы бир падыша жөнүндө айтылат: Менаше падышасы. Менаше дагы буркандарга табынган эле. Жыйынтыгында Израиль талкаланат. Бирок Менаше падыша таркаткан буркандар үчүн Израиль жазага тартылат. Бирок падыша өзү Менаше Кудайдын астында тобо кылат да Кудайга ишенип калат. Бирок жыйынтыгында ал өзү куткарылууга ээ болот. Джон Ньютон капитан эле, ал өзү Кудайга ишенбегендиги үчүн элдердин баардыгын ишенбеген адам кылып ошол жакты көздөй түрткү берген. Бирок жыйынтыгында өзү куткарылууга ээ болот дагы, андан кийин өзү үндөгөн адамдарды кайрадан Кудайга кайтарып келген. Экинчи падышалар китеби 23-бөлүмдү ачабыз. Менаше падыша үчүн Израилдин түштүгү талкаланган. 25-аят. Мусанын бардык мыйзамдары боюнча Теңирге бүт жүрөгү менен, жан дили менен, бардык күчү менен берилген Жошиядай падыша буга чейин да, мындан кийин да болгон эмес. Менашеден кийинки падыша Жошия.
26-аятта бирок Менаше Теңирге акарат келтирип, аны каарданткандыгы үчүн Теңир жүйүткө каарданганын токтоткон жок. Теңир мындай деди: мен Израилди таштап койгондой, жүйүттү да таштап коем. Өзүм тандап алган ушул Иерусалим шаарында менин ысымым ошол жерде болот деп айткан үйдү да таштап коем. 26-аятта Менаше жөнүндө айтылат. Менаше Теңирге акарат келтирип, аны каарданткандыгы үчүн Теңир жүйүткө каарданган. Менашеден кийин Жошия падыша үстөмдүк кылган. Жошия пайгамбары, кечиресиздер, падыша өзү Менаше таркаткан буркандар жыйырма үчүнчү бөлүмдө, 24-чү бөлүмдө дагы ошол жөнүндө айтылат. Менаше аркылуу адамдардын баардыгы бурканга табына башташкан. Бирок жыйынтыгында Менаше өзү Кудайга кайрылып келет. 2 Жылнаама китеби 33-чү бөлүм 11-аяттан 13-аятка чейин. 2 Жылнаама 33-чү бөлүм 11-ден 13-кө чейин окуйбуз. Отуз бөлүм. Ошондо Теңир Ашур падышасынын аскер башчыларын аларга каршы жөнөттү. Алар Менашени кишиндеп, чынжырлап Бабылга алып келишти. Ал кыйналганда өз Кудай Теңирине жалына баштады. Ошентип ал өз ата бабаларынын Кудайынын алдында толук моюн сунду. Ага сыйынды. Кудай да ага назарын салып сыйынуусун угуп, аны Иерусалимге өз падышачылыгына кайра алып келди. Ошондо Менаше Теңирдин Кудай экенин тааныды. Өзү табынган буркандардан баш тартат. Анан өзү шунчалык кыйналганда көптөгөн ойлорду ойлоп көрөт. Мен ишеп келген буркан чыныгы Кудай эмес турбайбы? Израиль элине өзүн жарыялаган Кудай чыныгы Кудай турбайбы? Деп мойнуна алат дагы өзү алдынча изилденбестен Кудайга сыйынат. Менаше өзү Кудайга сыйынганда Кудай аны угат дагы 18-аятта. Менашенин калган иштери, өз Кудайына жалынган сыйынуусу, ага Израиль Кудай Теңирдин атынан көрөгөчтөрдүн айткан сөздөрү Израиль падышаларынын китебинде жазылган. Анын сыйынуусу, Кудайдын ага назар салуусу, мыйзамсыз иштерин жана күнөөсүн мойнуна алганга чейин бутканаларды, курмандык чалынуучу жайларды курганы, Ашейра мамыларын жана буркандарды койгону Хозайдын китебинде жазылган. Адам болобу, мамлекет болобу, күнөөдө жашай албайт. Бул түздөн түз чындык болуп саналат. Күнөө үчүн адам эмне кылышы керек? Менашага окшоп тобо кылышы керек, ишениши керек, Кудайга кайрылып келиши керек. Ошондо Кудайдан каргыштын ордуна бата келет. Биз бардыгыбыз өлүм жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Мыйзамды кайталоо 32-бөлүмдө алар бул тууралуу ойлонуп эмне болоорун баамдаса гана ар бир адам өзүнүн жашоосу, өзүнүн өлүмү жөнүндө ойлонуп көрүшү керек. Менин жашоом кандайча аяктайт, эмне менен бүтөт деген суроолорду беришибиз керекпиз. Бирок адамдар мен өлбөйм деп өзүнүн өмүрүнө баа бербестен, ойлонбостон жашап келет. Насаатчы 7-бөлүм 2-аятта той болгон үйгө баргыча өлгөн кишини жоктоп ыйлап жаткан үйгө барган жакшы. Анткени адам өлөт, тирүү адам муну жүрөгүнө салып коет.
өлгөн адамдар болгон похоронго барыңыздар. Анда ошол похоронго катышып, биз дагы качандыр бир күнү өлөбүз. Өмүрүбүз кандайча аяктайт деген нерселерге биз ой жүгүртүү менен мамиле кыла алабыз. Ошол жөнүндө бир аз ойлонгула деген сөздөр бизге айтылат. Мына акыры келди, убакыт жакындады. Бир аз дагы башкача буга чейин терс мазмунун карап келген болсок, азыр бизге бере турган оң таасири жөнүндө кайта карап кетели. Кудайга байланыш болгон иштердин бардыгы кандайча аяктайт? Бардыгы бүтөт, жакындады, бирок Кудай ал керемет Кудай, түбөлүктүү Кудай. Ар бир Кудайдын айткан сөзү ишке ашырылуу менен аяктайт, жыйынтыкталат. 32 Забур 10-11 аяттарда Теңир бутпарастардын кеңешин бузат, элдердин ойлорун жок кылат. Анткени Теңирдин кеңеши түбөлүктүү болот. Анын жүрөгүндөгү ойлор укумдан тукумга кетет, түбөлүк болот. Бардыгы Кудайдын эрке сөз түрдө аткарылат. Ошондуктан ыйык жазууну карап көрө турган болсок, 3 жолу аткарылды деген сөздү жарыяла кылган. Биринчисинде асман менен жерди бардыгы жараткандан кийин аткарылды дейт. Экинчиси Ыйса Машаяк биздин күнөөбүз үчүн куткарылуу ишин, жакшы кабар сөзүн жарыя кылды дагы бардык адамдар ишене тургандай кылып аткарылды. Андан кийингиси куткарылган адамдардын бардыгы ишенип, бутпарастардын саны толгондон кийин Кудай дагы бир жолу аткарылды деп айтылат. 3 жолу аткарылды деген сөздөр айтылат. Чогуу карайлы. Башталыш 2-бөлүм 1-аят. Башталыш 2-бөлүм 1-аят. Башын окуйлу. Асман менен жер жана алардын бардык кошуундары ушундайча жаратылып бүткөн. Аткарылды. Жакан 19-бөлүмдү да ачабыз. 30-аят. Батырактан ачыңыздар, мен дагы өтө шашып атам. 19-бөлүм Жакан 30-аят. Ыйсаны таткандан кийин аткарылды деди. Анан анын башы шылктай түштү, ошентип ал жан берди. Куткарылган адамдар пайда болушу үчүн куткарылуу ишин Ыйса Машаяк аткарган. Биз үчүн ал соттолгон ишти аткарды. Эми дагы бир жерде ачабыз. Аян китеби 21-бөлүм. Аян 21-бөлүм. Биринчиден 4-аятка чейин жаңы жер, жаңы асман жөнүндө айтылат. 5-6 аяттар. Анан тактыда отурган мындай деди: мына мен бардыгын жаңы жаратып жатам. Анан мага мындай деди: жаз, анткени бул сөздөр туура жана чындык. Анан мага мындай деди: аткарылды. Мен альфамын жана омегамын, башымын жана аягымын. Суусаганга тирүү суунун башатынан сууну бекер берем. 5-аятта айтылат: мына мен бардыгын жаңы жаратып жатам. Мына карагыла. Бул сөздөр туура жана чындык дегенге басым жасалып, 6-аятта аткарылды деп жар салат.
ырайым убактысында куткарылган адамдардын баардыгы толгондо Кудай айтат аткарылды. Кудайдын жыйыны аягына жеткенде куткарылган адамдардын баардыгы асманга көтөрүлгөндөн кийин айтат аткарылды деп. Бул келечекте боло турган иштер. Ыйса Машаяк айкаш-чыгашта айткан аткарылды деп. Анан куткарылган адамдардын баардыгы асманга көтөрүлүп, түбөлүк бейишке баргандан кийин аткарылды деп сөз аткарылганга чейин биз ошол убакыттын ортосунда жашап жатабыз. Ырайым доорунда жашап жатабыз. Куткарылган ар бир адам тирүү таш болот. Ошол Кудайдын астында рухий ибадаткананы тургузабыз. Азыркы учурда Кудайдын жыйыны, рухий жыйын курулуп турат. Биздин көзүбүз менен көрүүгө мүмкүн эмес, бирок Кудайдын ушунчалык керемет иштери азыркы биздин доордо аткарылып келе жатат. 1 Петр 2 бөлүм 5 аятта силер дагы тирүү таштар катары өзүңөрдөн рухий үй тургузгула. Силер демек ар бир куткарылган адам. Кудай Машаяк өзү негизги таш болгондуктан биз дагы тирүү таштар болуп саналабыз. Эфестиктерге 2 бөлүмдү чогуу ачабыз. Эфестиктерге 2 бөлүм 20-дан 22 аятка чейин окуйбуз. Чогуу окуйбуз. Силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалынын үстүнө курулгандарсыңар. Ал эми бурчка коюлуучу негизги таш Ыйса Машаяк өзү. Ошол таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат Теңирдин ыйык ибадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатат. Кудайдын турак жайы болуу үчүн силер да рух аркылуу ошол таштын үстүнө курулуп жатасыңар. 20 аятта Ыйса Машаяк ошол пайдубалдын негизги ташы болуп саналат. Ошол таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат 1 Петр 2 бөлүмдө тирүү ташсыңар деп. Эфестиктер 2 бөлүмдө силер ошол ар бириңер курулуп бара жаткан имаратсыңар дейт. Теңирдин ыйык ибадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатасыңар. Рух аркылуу ошол таштын үстүнө курулуп жатасыңар. Аягына келелек курулуп жатасыңар. Ырайым доорунда болуп өткөн иштер. Эгерде ушул нерсе аягына жеткенде, ар бир адам жеке асманга көтөрүлөт дагы Кудай өзү жыйынды алып кетиш үчүн келет. Бүт куткарылган адамдардын баардыгы денесине чейин өзгөрүлөт дагы Кудай өзү менен чогуу алып кетет. Ыйык рух жыйындын ичинде. Ыйса Машаяк келгенде жеке ар бирибиз үчүн дагы ал асманга көтөрүлүү болот, ошол эле учурда жыйын көтөрүлөт. Рухий ыйык ибадаткана курулуусу аягына жетет. Биз 1000 жылдык падышачылыкка баргандыктан бул курулуп жаткан ыйык ибадаткана аягына жетет. Насаатчы 3 бөлүм 1 аятта баардык нерсенин өз убагы бар. Ар нерсенин өз убагы бар. Кудай өзү белгилеп койгон убакыттын ичинде аткара турган максаты дагы сөз түрдө аткарылат. Эми ар бирибизди, жеке ар бирибизди карап көрөлү. Жыйындын ичинде ар бирибиз мүчө катары жашап жатабыз. Биринчиден куткарылууга ээ болушу керек. Куткарылуу көйгөйүн чечип алышы керек. Куткарылуу көйгөйү чечилгенде гана күнөөдөн арылат. Түбөлүк— алышы керек.
еврейлерге 10-бөлүм 17-18 аяттарда алардын күнөөлөрүн жана мыйзамсыздыктарын эстебейм. Алар кечирилгендиктен кайрадан курмандык алып келүүнүн кереги жок. Биринчиден тобо кылып, ишенип, ыйык рухтун жетеги менен ишенишибиз керекпиз. Мен ишенейин деп аракет кылбастан, ишенгенде менин күнөөлөрүм менен байланышкан көйгөй чечилиши керек. Демек, ал адам жашоосунда куткарылуу иши аткарылат. Еврейлерге 4-бөлүм 10-аятта Кудай өзүнүн иштерин бүтүргөндөн кийин эс алгандай эле куткарылган адам түбөлүккө ал тынчтыкка ээ болот. Кудай баардык иштерди жаратуу ишин аткаргандан кийин гана эс алгандай сыяктуудай эле биз дагы куткарылган болсок, руханий жашообуз дагы качандыр бир күнү өзүнүн аягына келип жетет. Ошол руханий жашообузду биз кандайча аякташыбыз керекпиз? Ошол бизге өтө маанилүү. Элчи Павыл 2 Тимотей 4-бөлүмдө айтылат: мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Мындайга чейин жарыя кыла албасак дагы, жар сала албасак дагы аракет кылсак болот го. Эгерде ар бирибизде куткарылуу көйгөй чечилген болсо, анда биз дагы жакшы күрөштүк, жарыштын аягына чыктык, ишенимибизди сактадык деген сөздөрдү айта алышыбыз керекпиз. Эч бир өкүнүч жок. Кудайдын астында баардыгы идеалдуу түрдө бүтө турган болсо, биздин руханий жашообуз дагы сөзсүз түрдө жакшы иштер менен аягына чыкса. Байыркы келишимде Балам деп аталган жалган пайгамбар бар эле. Күтүлбөгөн жерден сурап койдум окшойт сиздерден. Сандар китеби 23-бөлүм 10-аятта ошол Балам жалган пайгамбардын каалоосу эмне эле? Адил адамдарга окшоп өлсөм экен. Жалган пайгамбар ошентип каалап жатат. Ошол жалган пайгамбардын каалоосу бар эле. Мен өлгөндө адил адамга окшоп өлөйүн деп. Анын каалоосу ишке аткарылдыбы же аткарылган жокпу? 31-бөлүмдү карасаңыздар, ал каалоо аткарылган жок. Израиль эли аркылуу ал өлтүрүлөт. Адил адам өлгөн сыяктуу өлгөн жок. Анын каалоосу бар эле, бирок адил адам катары ал өлө алган жок. Израилдин гана эмес, Кудайдын душманы катары өлтүрүлдү. Биз куткарылган адамдарбыз. Биз Кудайдын өмүрүнө ээ болгон адамдарбыз. Жакып жөнүндө дагы айтылат. Жакыпты Кудай анысымын Израиль деп атайт. Жакып деле көптөгөн иштерди аткарган. Жакыпты Кудай акырындык менен анын кемчиликтерин оңдогон, жетектеген. Эң акырында еврейлерге 11-бөлүм 21-аятта таягына сүйөнө туруп Кудайга табынган. Адам картайган учурда өзү күчтөн алсырап калгандыктан таягына сүйөнөт. Адам ошол таягына гана таяна ала турган акыбалга ээ болот. Жыйынтыгында Кудайга табынган деп айтылат.
Кудайга ишенген ишеними менен өлгөн. Бизде дагы ар бирибизде кемчиликтерибиз бар, алсыз жашоодо жашайбыз, бирок аягына чейин Кудайга ишенип, Кудайга табынган боло турган болсок, анда биздин жашообузда өмүрүбүз дагы анын батасы менен коштолот. Дагы бир нерсени карай кетели. Бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы өз аягына келип жатат. Ал эми Кудайга байланыш болгон нерсенин баардыгы түбөлүккө сакталат. 36 Забурда Кудай ал улуу, анын жылдарынын саны изилденгис. Кудайдын жашын биле алабызбы? 89 Забурда 3-аятта тоолор жаралганга чейин эле Кудай ал түбөлүк Кудай эле. Биз төрөлгөнгө чейин эле тоолор бар эле. Көптөгөн мамлекеттер, көптөгөн нерселер бар эле. Бирок тоолор жаралганга чейин эле Кудай өзү бар эле. Түбөлүккө. Еврейлерге 9-бөлүм 14-аятта ыйык рух жөнүндө айтат, түбөлүктүү рух деп. Жакан 1-бөлүмдө эң башында сөз бар болгон. Еврейлерге 13-бөлүмдө Машаяк кече кандай болсо, бүгүн да түбөлүккө ошол бойдон. Кудай өзү түбөлүк болгондуктан Кудай аркылуу берилген ыйык китеп дагы түбөлүк. Ыйык жазуу бул дүйнөдөн эч качан жок болуп кетпейт. Дагы бир жерде ача кетели. Забур 118 Забур 96-аят. 118 Забур 96 бет 96-аят кечиресиздер. Чогуу окуйлу. Мен ар кандай жеткилеңдиктин чегин көрдүм, бирок сенин осуятыңдын чеги жок. Кудайдын осуяттарынын чеги жок. Демек, түбөлүккө сакталат деген мааниге ээ. 1-Петр 1-бөлүм 24-25 аяттарда ар бир адам чөп сыяктуу, тала күлүндөй, чөп да куурайт, гүл да соолойт, бирок бир гана Кудайдын сөзү түбөлүк калат. Мен силерге айткан бул сөз жакшы кабар сөзү, ал түбөлүккө сакталуучу сөз. Ошондуктан биз сиздер менен жакшы кабарга ишенип, Кудай менен чогуу байланыш боло турган болсок, биз дагы түбөлүккө кала турган адамдарбыз. Кудай белгилеп койгон асман жана жер чирибей турган, түбөлүккө сактала турган Кудайдын падышачылыгы дагы түбөлүктүү. Биз бул дүйнөдө таанылбаган адамдарбыз. Бизди эч ким тааныбайт, бирок биз чынында түбөлүккө тааныла турган адамдарбыз. Мисал үчүн, бул дүйнөдө тааныбал боло турган болсок, бул кылымдан өткөндөн кийинки кылымда адамдар бизди тааны албайт. Же 100 жыл мурун бизди ким таанычу эле? 200 жыл мурун куткарылган адам түбөлүккө калуучу адам болот. Анын ээ боло турган даңкы дагы. Теңир үчүн бир кызмат кылганым, Теңир үчүн бир сөз укканым, сыйынганым, тил алчак болгондугум, ошонун баардыгы түбөлүккө сакталат. Таң калыштуу эмеспи? Ошондуктан сиздердин ар бир аткарган ишиңиздер түбөлүккө сакталат. Аян 14-бөлүм 13-аятта асмандан сүйлөгөн үндү уктум, ал эмне дейт? Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу, алар өздөрүнүн иштеринен эс алышат, иштери алардын артынан барат. Түбөлүккө биздин артыбыздан барат. Ошондуктан канчалык ой жүгүртсөк, ошончолук керемет
Ишенбегендердин жашоосу дагы өлүм менен бүтүп калбайт. Ишенбегендерди түбөлүк тозок күтөт. Ишенбегендер кетирген күнөөсү дагы түбөлүккө жаза менен коштолот, түбөлүккө азап чегишет. Бул дүйнөдө кетирген күнөөсү түбөлүккө коштолот. Ал эми куткарылган адамдардын кылган иштери түбөлүккө Кудайдын астында сакталат. Түбөлүк тозок ишенбеген адамдарды күтөт. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керекпиз? Сөздөрдүн баарын унутуп койсоңуздар дагы бүгүнкү сөздүн темасын эсиңиздерге салып туруңуздар. Мына баардык нерсенин аягы келди, убакыт жакындады. Ошондуктан биз эсибизге сала турган нерселер бар, баардык нерсенин аягы келе турган бар. Ошону ар кайсы тараптан ой жүгүртүп көрүңүздөр, чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу, мээримдүү биздин Кудай Ата сизге ыраазыбыз. Биз күнөөгө баткан адамдардан элек, бирок баардыгыбызды өз үмүтүңүз менен чакырып алып, бизге өмүр бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бүгүнкү сөз аркылуу, ыйык баарлашуу аркылуу баталагандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Теңир, биз өтө алсызбыз. Өзүбүздүн өмүрүбүз кандайча бүтөт, аны дагы билбеген адамдарданбыз. Түбөлүк өмүр жөнүндө ой жүгүртүп, этияттык менен акыркы жашообузга чейин сиздин сөзүңүз менен жашаганга, сиздин сүйүүңүзгө ээ болуп, сизге арналган адамдардан болуп, сиздин алдыңызга келгенде ашкерелөөгө ээ болбостон, мактоолорго ээ боло тургандай бололу. Мындан аркы жашообузда бир гана сизге таандык болгон ойлорду жүргүзүп, бир ойдо, бир тилекте сиздин ишиңизди аткаргандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.